1xbet ишенимдүү букмекер. Ссылка аркылуу кирип өз ушка ээ болуңуз. Сизге 100% бонус. Мискенбаевди өлтүрүп кетебиз деп коркутушту. Жогорку Кеңештин экс-депутаты Мээрбек Мискенбаев белгисиз бирөөлөр өлтүрүп кетебиз деп коркутуп жатканын айтып чыкты. Анын айтымында кечээ телефонуна коркутуп үркүткөн билдирүүлөр келип баштаган. Анда биздин агабыз жөнүндө дагы бир жолу сүйлөй турган болсоң, өзүңдөн көр, жаназаңа жылкы алып даярданып кое бер. Башкаларды сүйлө мейли, булар саясатчылар деп түшүнөлү. Биздин агабыз сенин атаң кылбаган жакшылыктарды элге кылган. Тилиңди тыйбасаң итальянский галстук кылып кетебиз деп жазылган. Экс-депутатка коркутуулар Ысык көл облусунун Бөкөнбаев айылында мамлекеттик күзөт кызматынын мурунку башчысы Дамир Мусакеевди колдогон митингде сүйлөгөн сөзүнөн кийин башталган. Булак ачык саясат плюс. Атамбаевди сатпагандар четинен жазаланууда. Бийлик тарабынан экс-президент Алмазбек Атамбаевдин айланасындагыларга карата куугунтук күч алууда. Учурда анын жан сакчысы Дамир Мусакеевге карата укук коргоо органдары тарабынан кысым күчөп УКМКнын 9-кызматынын башчысы болуп турганда, кызматынан кыянаттык менен пайдаланып УКМКнын балансындагы кызматтык батирлерди мыйзамсыз бөлүштүргөн деп айыпташууда. Аскер прокуратурасы соттон аны 5 жылга эркинен ажыратып, 70 000 сом айып пул салууну суранган. 23 майда саат 16:30 Сверлов райондук соту Мусакеевдин акыркы сөзүн угуп, анан өкүм чыгармак. Бирок айыпталуучунун жактоочусу отурумга келбей калганына байланыштуу процесс 24 майга саат 15:00 жылдырылды. Ошондой эле Дамир Мусакеевге башкы прокуратура тарабынан дагы бир кылмыш иши ачылып, мыйзамсыз баюуга айыптаган. Анын тууган туушкандарынын мүлктөрүнүн бардыгын чогултуп, араң дегенде 20 миллион сомго жеткирип, ошонун негизинде кылмыш иши козголгон. Бирок бул иштин келечеги жок экендиги белгилүү. Өз учуру келгенде бул иш боюнча да жооп берчүлөр сөзсүз болору турган иш. Булак ачык саясат. Турсунбек Акун экс-акыйкатчы Батукаевдин иши боюнча мен камалбайм. Турсунбек агай Батукаев боюнча Рысалиев сурак берип чыккандан кийин Шамил Атаханов кармалып камакка алынганы айтылууда. Сиз да бир нече жолу суракка кирип чыктыңыз. Тергөө кандай болуп жатат? Баягы күнү Жалбырак каналына сурак боюнча бир топ бакылдап жибериптирмин. Сурактында жашыруун сырлары бар экен. Мага эскертүү беришип, кол койдуруп алышты. Тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн айтылбайт тура. Канча жолу суракка бардыңыз? 3 жолу чакырылдым. А дегенде 5 саатта кийинкисинде 2 саатта чыктым. 3-чү жолкусунда Нарымбаев менен бетме-бет кездештирип сурашты. Андан башкасын мага айтканга болбойт. Негизги Крым төбөлүнүн камактан чыгарылып качырылышына кимдер күнөөлүү деп айтат элеңиз? Мен журналисттерге маек бергенде баарына айтып келатам. Батукаевдин чыгарылышы боюнча биринчи кезекте Атамбаев күнөөлүү. Дагы айтам, ошол кездеги мамлекет башчысы өзү башында туруп ушул ишти көзөмөлдөөсө, бир сутка ичинде бардык операция бүтүп, Крым төбөл качып кете алмак эмес. Бул иш президент гана макулдугунун негизинде ишке ашкан. Ошон үчүн ал убакта бул иш орто жолдо токтоп калган. Парламенттик комиссияда түзүлгөн 22 киши күнөөлөнүп, жалгыз гана мен жаза алдым. Башкалар суудан кургак чыгышты. Атамбаев ошонун баарынын жаза алышына бут тоскон. А мени аябай шубашты, каралашты, үй бүлөмө чейин жамандашты. Турсунбек Акун $100 000 алды дешти. Ошондо КТР $100 000 алды дешчү эле. Азыр Атамбаевге караштуу каналдар мени $200 000 алган деп каралап жатышат. Мен эч кандай күнөөм жок туруп 6 жылдан бери жаза алып келатам. Чыныгы күнөөсү, тиешеси барлар жазаларын алышсын эми. Азыр тергөө болуп жатат. Башкы прокуратура жакшы иштеп жатат. Тергөө жандандырылганын мен колдойм. Колдон келишинче тергөөгө жардам берем. Атамбаев камалабы? Камаларын билбейм, анткени анын кол тийбестиги бар да, бирок сөз түрдө тергөөгө чакырылат деп ойлойм. Себеби мен Атамбаев тууралуу көрсөтмө бердим, башкалар да берип жатышат. Аны эми эң аягында чакырып сурашса керек. Батукаевдин иши боюнча бир топ кишилер камалды. Жакынкы күндөрү дагы кимдер камалышы мүмкүн? Кимдерди камайт, кимдерди бошотот? Буга чейинки камалгандар туура камалыштыбы, туура эмеспи? Анын баарын тергөөнүн иши көрсөтөт. Чогуу көрүп, чогуу Батукаевден чоң акча алып, анан чыгарышкан дешет. Акча алгандардын арасында сиз да бар экениңиз айтылып жүрөт. Акчаны Атамбаев гана алган, канча алганын билбейм. Алган деп грант, инвестиция түрүндө алганын айтып жатам. Акча алышыптыр, анын жарымы фальшивый болуп калыптыр деген сөздөрдүн баары ушак калп.
Грозныйга барып акчанын жарымын өндүрүп келгениңиз калп ошондо. Мен Грозныйга Батукаев менен жолугуу үчүн барган жокмун. Мен ал жака Батукаев түрмөдө экенинде баргам. Ошол кездеги Россиянын акыйкатчысы Владимир Петрович Лукиндин суранычы боюнча белгилүү тажрыйбалуу акыйкатчы катары Кавказ өлкөлөрүнө барып лекция окуп келгем. Анан Чеченстандын, Кабардино-Балкариянын укук коргоочулары, акыйкатчылар менен жолугушуп келгем. Батукаевдин карындашы менен кандай максатта жолуктуңуз? Мен Чеченстанда өкмөт үйүндө жүрсөм, ал ошол жерде бир киши менен жүрүптүр. Капыстан жолугуп калдык. Ал мурун Кыргызстанга 3 ирет келип кеткен эле. Сөзгө калбайын деп Чеченстанга барбайт деле болчумун. Бирок ал жакта 50дей кыргызстандык жаран айлыктарын ала албай, 3 ай кармалып калышкан. Алар мага акыйкатчы катары кайрылышкан. Ошолордун айлыктарын алганга жардам бергени бардым эле. Батукаевдин иши боюнча сиз да камалып калышыңыз мүмкүн эмеспи? Мен прокурор же сот эмесмин. Батукаевди мен чыгардымбы? Сот чыгарды го. Мамкатто паспорт жасап берди. Саламаттыкты сактоо министрлиги диагноз койду. Бул жерде чечим кабыл ала турган мамлекеттик органдар бар. Ошолор чечим кабыл алышкандыктан Батукаев чыкты да. Акыйкатчы көз каранды эмес институт чечим кабыл ала албайт. Болгону пикирин айтат. Батукаев 9-апрель күнү кетти. 10-апрель күнү өлө турган диагноз койгон экен. 3 күн ичинде өлүп калышы мүмкүн деген пикиримди айткам. Анда ал эч-ак кетип болгон эле. Өлбөй калбадыбы? Өлбөй калса мен күнөөлүү эмесмин да. Диагнозду туура эмес коюшкан экен. Эгер акыйкатчы түрмөдөгүлөрдү чыгара ала турган таасири болсо, анда Токон Мамытов, Текебаевди, Жапаровду жана башка камакта жаткандарды чыгарбайбы? А мени акча алып чыгарып ийди дешсе, акчанын жытын сезип калып, башкада Крим төөлдөрдү чыгарбайт белем. Дароо кеткен жокмун. Андан кийин деле 6-7 ай иштедим го. Акыйкатчы Токон Мамытовдун аты УКМК төрагалыгына талапкерлердин арасында аталып жатат. Ал киши КГБда иштеди. Эми кайра УКМК жетекчилигине баруусу туура болобу? Негизи мен башында эле айткам, Токон Мамытов акыйкатчылыкка туура эмес барган. Анткени ал киши укук коргоо органдарында иштеп келип, акыйкатчы институтуна барып сөзтүйдү. Бирок келгенден кийин эми УКМКга кайра барганы болбойт. Акыйкатчылыкты алып барсын, иштесин, өзүн көргөзсүн, ишинен жыйынтык чыгарсын, кандай иштеп жатканы өзүнчө кеп. Бир нерсе айтсаң, ичин тарыгандык болуп калат. УКМКга татыктуу башка адамдар толтура. Ошолор барып иштесин. Булак Азия.